18 декабрда Баткен районунун Көк Таш айылында кыргыз-тажик чек арасында чыккан чырдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жаратылды. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалымат боюнча, Ички иштер министрлигинин ички аскеринин ок жеген кызматкерине Баткен облустук ооруканасында операция жасалып жатат. Андан тышкары Баткендин Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына да ок тийген. Ошондой эле дагы 4 адам ар кандай жаратылды. Анын ичинен 3 ички иштер министрлигинин кызматкерлери, бирөө жөнөкөй жаран. Чек ара кызматы аларга медициналык жардам көрсөтүлгөнүн кабарлады. Маалыматка караганда, учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелери боюнча өкүлдөрү жергиликтүү бийликтин кызматкерлери менен күч органдарынын сүйлөшүүсү жанданды. Буга чейин ок атууларга байланыштуу сүйлөшүү актылуу токтотулган. Абалды жөнгө салуу үчүн чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абдикарим Алимбаев жана ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков Баткен облусуна жөнөп кетти. Кыргыз-тажик жарандары 18 декабрда 9:30 чамасында чырдашып, таш менен бири-бирин урушкан. Кийин эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан учурда саат 11:30 Тажикстан тараптан атылган октон Кыргызстандын ИИМинин бир кызматкери жаратылган. Тажикстандын бийлиги болсо Кыргыз айылындагылар эки тажик тараптын эки тургунун айылдын имамы Садикбай Набиев менен окуучу Умитжан Сафаров турган үчүн чырт чыкканын айтууда. Учурда Баткен облусунун Баткен районунун Көк Таш айылында Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара өкүлчүлүктөрүнүн, облустук администрация жетекчилеринин, райондук акимдердин жана коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү кайрадан улангандыгын маалымдайт. Эки тарап тең эки мамлекеттин чек арага канатташ аймактардын жергиликтүү тургундар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Баткен облустук ооруканасында азыркы тапта Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин аскер кызматкерине операция жасалууда. Алдын ала маалыматтарга ылайык, дагы бир Кыргызстандын жараны Самаркандек айылынын айылдык кеңешинин депутаты октон жаракат алган. Андан тышкары дагы 4 адам, 3 Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлигинин аскер кызматкерлери жана бир Кыргызстандын жараны ар кандай жаракаттарды алышкан. Алардын баарына медициналык жардам көрсөтүлдү. Ошондо сүйлөшүүлөр кайра жанданып азыр уланатыптыр да аймакта? Азыркы тапта сүйлөшүүлөр уланып, сүйлөшүүлөр болуп жатат. Ал жактагы абалды азыр кандай сүрөттө, сол туруктуу деп айтканга болбойт да, туурабы? Азыркы абал сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, кошумча билдиребиз. Балыкчы жел арык темир жолунда 8 жүк ташуучу вагон рельстен чыгып кетти. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик компаниясынын басма сөз кызматы билдирди. Учурда кырсыктын себептери такталууда жана темир жол кыймылын калыбына келтирүү боюнча иш аракеттер жүрүп жатат. Кыргыз темир жолу ишканасынын маалыматына караганда, кырсыктан жапа чеккендер жана жабыркагандар жок. Кырсыкка байланыштуу Балыкчы жел арык темир жолу участогу убактылуу жабылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги поезд көмүр ташып баратканын, окуя болгон жерге ички иштер министрлигинин кызматкерлери, аскерлештирилген өрт куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм тартылганын маалымдады. 2023-жылдан тарта орус, өзбек жана тажик тилдүү ар бир мектептин бүтүрүүчүсү кыргыз тилинде эркин сүйлөп чыгышы керек. Бул үчүн мугалимдерди окутуу иштери башталганын Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, окутуу орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн республиканын бардык аймактарындагы мектептердин 870 мугалими жогорку класстарда тилди окутуунун коммуникативдик методикасынын негиздерин өздөштүрүп жатат. Орто билимди башка тилде берген мектептин бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик тилди B1 деңгээлинен төмөн эмес билүүсү керек. Бул окуучу кыргыз тилинде сүйлөп, жазып, окуп, оюн кеңири түшүндүрүп, кыска кат жаза алат дегенди билдирет деп айтылат билдирүүдө. Мындан сырткары, мугалимдер окуучуларды илимий тексттерди угууга жана түшүнүүгө, маалымат издөөгө, илимий стилде жазууну үйрөнүүгө, сабактарда презентацияларды жасоого үйрөтүшү зарыл. Ош мамлекеттик университетинин имаратында мигранттардын эл аралык күнүнө карата ири жарманка өтүп жатат. Анда дүйнөнүн 15 мамлекетинин фирмаларынын өкүлдөрү бош жумуш орундарын сунушташууда. Мамлекеттик миграция комитетинин төрагасы Болотбек Ибраимжановдун айтымында, жарманкеде 3000ден ашуун бош орундар жарыяланды. Анын ичинде студенттер үчүн алардын кесибине байланыштуу Европага 3 айдан 1 жылга чейинки жумуш орундары бар. Учурда чет элде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны миллиондон ашуун экени айтылат. Алардын эң көбү Орусияда. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 1990-жылдын 18 декабрында мигранттардын укугун коргоо жөнүндө эл аралык конвенция кабыл алган. 2000-жылы 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү деп жарыяланган. Гонконг бийлиги полициянын сунушу менен 1-январга караган түн атылуучу жаңы жылдык салюттан баш тартты. Мындай кадам жаңы көтөрүлүштөргө жана калайман каршылыктарга шарт түзүшү мүмкүндүгү менен түшүндүрүлөт.
коомдун коопсуздугу биздин башкы максатыбыз болуп саналат. Фейерверк үчүн ар түрдүү көз караштагы масса эл чогулгандыктан кагылышуулардын алдын алып салют атпоону чечтик деп белгилейт туризм иштери боюнча департаменттин башчысы Пан Юкай. Демонстрациянын кайра күч алуу коркунучунан улам соңку айларда Гонконг бийлиги бир топ иш-чарадан баш тартууга мажбур болгон. Алардын катарында музыкалык фестиваль, эл аралык велоспорт, гольф жана теннис чемпионаттары бар. Гонконгдо мыйзам бузуучуларды материкти Кытайга өткөрүп берүүгө шарт түзө турган экстрадиция мыйзамын кабыл алууга ниеттенген жергиликтүү бийликке каршы ушул айдын башында башталган массалык нааразычылыктар бир нече айга созулду. Бул демилге жокко чыгарылганына карабай, демонстранттар көтөрүлүштү уланта берген. Алгач нааразычылык акциялары, жолдорду туруп күч колдонуу, полиция менен кагылыштар, өрттөө жана вандализм акциялары менен коштолгон. Бирок акыркы айда шаардагы абал бир аз тынчып, митингдер да тынч өтө баштады. Орусия Сириядагы тартуу спортун модернизациялоого $500 миллион коротот. Бул тууралуу өлкөнүн коргонуу өнөрү комплекси боюнча вице-премьери Юрий Борисов билдирди. Анын айтымында, мындан тышкары жакынкы 4 жылдын ичинде бул каражатка Сирияда дагы бир порт курулат. 2 жыл мурда Москва менен Дамаск тартуу спортуна Орусия аскер деңиз флотунун материалдык техникалык камсыздоо пунктун 49 жылга жайгаштыруу тууралуу макулдашууга кол коюшкан. Быйыл сентябрда портто кеме оңдоо борбору ачылган. Модернизациялангандан кийин тартуу 11 кеме, анын ичинде өзөктүк энергетикалык орнотмолору бар крейсерлерди жайгаштырууга мүмкүн болот. 12 декабрда АКШ Сенатынын тышкы иштер комитети Сириядагы аракеттерине байланыштуу Орусияга каршы киргизилген санкцияларды катаалдатуу тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. Ага ылайык Сирияга атайлап курал-жарак жеткирип, Сирия өкмөтүнө каржылык, материалдык жана технологиялык колдоо көрсөтүп жаткандыгы аныкталган орусиялык компаниялар менен жарандарга санкциялар киргизилет. Мыйзам долбоору күчүнө кириши үчүн аны АКШ Конгрессинин палатасы жактырып, президент Дональд Трамп кол коюшу керек. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Еламан Жолдасов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазышты. Маалыматты Казакстандын тышкы иштер министрлиги да бышыктап, Египеттин прокуратурасы өлүмдүн чоо жайын териштирип жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү иликтөөгө катышуу үчүн Египетке кетишти. Баштапкы маалыматтарга караганда, Жолдасовдун сөөгөн 3 декабрда Каир шаарында жашаган үйүнүн кире беришинен табылган. Эл аралык футбол федерациясы уюмдун мурдагы президенти Йозеф Блаттер жана Европа футбол ассоциациясы союзунун мурдагы башчысы Мишель Платининин үстүнөн Швейцария сотуна арыз берди. FIFA Блаттер 8 жыл мурун Платинанын банк эсебине которгон $2 миллион артка кайтарууну талап кылууда. 2015 жылы да ушул каражатка байланышкан жаңжалдын артынан Блаттер отставкага кетүүгө мажбур болгон. FIFA жалпысынан 14 адамды коррупцияга айыптап жатат. Блаттер да Платини да бир канча жолу суракка алынган, бирок расмий айып тагылган эмес. Маалыматтарга караганда, жемкорлук жаңжалы Орусия жана Катарда дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрүү менен байланыштуу. Бул эки мамлекет чемпионат өткөрүү укугун алуу үчүн пара берген деп шек саналууда.